Украинанын портунда Россиянын аскердик кемеси жок кылынды. Акипресс Украинанын Бердянск шаарында Россиянын аскердик кемеси жок кылынды. Ошондой эле Россиянын 2 катери талкаланды. Бул тууралуу BBC маалымат агенттиги Украинанын аскердик деңиздик күчтөрүнө шилтеме берүү менен билдирди. Украиналык аскерлер 24 мартта эртең менен Орск деп аталган Россиянын десанттык кемеси аткыланганын билдирип, кеменин өрттөнүп жатканын жарыялашты. Бердянск шаары курчоого алынган Мариуполь портунун батыш тарабында жайгашкан. Бул шаар Россиянын аскерлеринин карамагына өткөн болчу. Россия бул шаардагы портту аскердик техникасын ташуу үчүн колдонуп жатканын билдирген. Орск кемеси Бердянскка өткөн жумада келген. Булак Баракелде Чекит-Орг. Бир эле жылда көптөгөн иштер жасалды. Кубанычтамын албетте, бирок корком. Кээде ойлоп кетем, бийлик элге маалымат таратпай эле тымызын иштей берсе жакшы болот беле деп. Анткени бул жаңылыктар бизге жагымдуу болгону менен тышкы саясатта биздин боортокто эле жата беришибизди каалаган тигилерге өтө жагымсыз жаңылык да. Бирок антейин десең, биздин чыдамсыз чатак элибиз президенти эртең эле иштебей жатат деп чыгарып ышыкта. Тобокелге салып жатат Садыр Жапаров. Бирин ачык жарыялап жаткан болсо, тиги экөө жөөткө өтө кооптуларын тымызын ишке ашырып, башка айла жок. Негизи бизге Украина, Россия, АКШ талаш тартыштарынын пайдасы эле тийип тургансыйт. Мына бу темир жол мисалы үчүн Сарынын жүрөк оорусу болчу да. Садыр Жапаров убакыт сааты менен келбегенде темир жол Сарынын колуна өтмөгүле. Мына азыр алам деп турган оюнчугун жулдурган эле да Сары. Ошондо ушул темир жол Сарыга өтүп кеткендеби, шорубуз шорподой кайнамак. Биротоло мурунтукталып калмакпыз, кумтөрдү кайрып алганы өзүнчө бир улуу эрдик. Дагы толуп жатат тарыхта калчу адамдары. Бирок башкасын кошпогон күндө эле Садыр Жапаровдун ошо темир жолго сунулган Сарынын колун кыя чапкан эрдигине урпактарыбыздан миңдеген ыраазычылыктар айтылат, кийин айтпады дейсиңер. Темир жол Сарыга өткөнү жаткандыгы жөнүндө 2020 сентябрь Калмаматовдун маегинде так даана маалымат берилген. Ошондуктан элди бир аз сабырдуулукка чакырам. Ишенем, президенттин жанын сууруп тутмалабай тынч демибизди ичибизге катып тымызын болуп туралы. Кыбыраган кырашат, сабырдын түбү сары алтын. Бактыгүл Иманбек кызы. Бишкекте өткөн достук үчүн митингге айрымдарга эмнеге жакпай жатат? Максим Горький гүл багында өткөн достукту колдоо, согушту токтотууга арналган тынчтык митингге коомчулукта түрдүү сын пикирлерге жем таштады. Батышчыл күчтөр кумурскадан пил жасап, коомчулукка жаман көрсөтүү аракетин кылып жатышкандай. Катышуучулардын бири саясат таануучу Токтогул Чакеев. Донецк менен Луганскта көп жылдардан бери бейгүнөө адамдардын өмүрү кыйылып жатканда эмнеге бейөкмөт уюмдар кыйкырып чыккан эмес деп суроо салат. Ал ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгы узак убакытта камтып, өнөктөш дос мамлекет катары ЯЭП ЖККда бирге мүчө экендигине жана көрсөтүлүп жаткан моралдык финансылык колдоолоруна кеңири токтолду. Ал эми коомдук ишмер Юлия Лилиенталь митингдин урааны бир гана тынчтык, достук болгонун айтып, акциянын алкагында биз бир гана Орусияны эмес, бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты колдой тургандыгын баса белгиледи. Иш-чара мыйзамдуу белгиленген тартипте өтүп, тыюу салынган жерде уюштурулган жок. Аягында концерттик программа болуп, келгендердин жылуу маанай тартуулады. Айрым активисттер анда эмне үчүн сындап жатышат? Булак жылдыздуу саясат.